Gel kızım gel. İlava kızım. İlava. Gel mağa gel. Gel. Çır. Gel. Gel. Kana gel. Ay malades gel. Bunga al жерде адамдарды айтып атат, абсолютно жакшы болуп кеткендер деле бар деп. Ошо каражатка келип такалып калган учурлар көп болот экен да. Муну адат кылып алды, көнүп алды дебестен туура жагынан кабыл алып, туура жагынан түшүнүп жардам берсе, дагы биз кубанычтуу болот элек. Assalamu alaikum, sizler менен Алжардам кайрымдуулук фонду. Эсиңиздерде болсо, мындан 6 ай мурун декабрь айында биз Камбар байкеге келип видео тартып кеткенбиз. Бул жакта Камбар байкенин жубайы таштап кеткен бир кызы менен, орукчан кызы менен. Буга чейин 362.370 сом чогултуп бергенбиз. Камбар байкенин абалы мурункудан кандай өзгөрдү, анан кызы дагы кандай өзгөрдү, ошонун баарысын сиздер менен чогуу көрөлү. Баарын тактап Камбар байкенен сурап көрүп алалы. Жүрүңүздөр. Assalamu alaikum. Кандай? Жакшыбы, машалла. Sizge varım. Oba, gel mağa. Hangi? Ey maşallah, çoğup kettir go. Бул ошол кызым сиздер келип кеткенден кийин ушул күнгө чейин деле эч кандай адамдар үзүлгөн жок. Азыр көптүр, азыркыдага чейин деле келип мурда көрбөп турмун деп келип, багы же бирөөдөн бердирип, мындай продукт болобу, же мындай тыйынтып бурдан эммактан салып, ошондой кылып коюшат. Азыр дагы ошол бир клиникада жүрөбүз. Баягы жылына 6 жолдон келиш керек экен. Бир сеанс бүткөндөн кийин кайра бир ай салып кайра келиш керек экен. Удама бир келип анан бир жыл келип койсо анда действие болбойт экен да. Ал жактагылар негизи эле адамдар айтып атат кымбатыраак, бирок действие жакшы депчи. Азыр дагы эми ошол жака дагы алып барсак деп анан аракетин кылып жүргөнбүз. Анткени дарылары, тиги булары, анализдерин общий тапшырып бүткөнгө эле бир 30-40 миңден жогору кетип калды. Антип такси менен жүрүп кетип калды. Анан дагы ошону удама бир 6 ай алып берүү үчүн дагы элге кайрылышка туура келип калды. Эгер кызым өз менен өз басып антиминтип кала турган болсо, муну садикке берип антиминт коюп деле өзүм иштеп аракет кылып өртүлөм. Негизи алган колго караганда берген кол көбүрөөк жакшы го. Мен дагы азыр алып аткан болсом, эртерээк эле ошол бергендердин катарына кошулсам деген оюм бар да. Эме дейт да, көп эле чалып аялың менен жараш, андай мындай дейт, ошондой айта кеш керек. Анын өзүнүн башка турмушу бар. Башка турмушунда азыр жашоосу уланып атат. Ал адамга мен эч кандай таарынычым жок. Основной бирок ачык эле айтты, балам бул өтө көп суммада акча кетет деди. Эми 3-4 жол алып барганга канча кетет билбейм. Азыр менде аяк буягы 250 миң сомдой акча бар болчумун. Анализин эле 20-30 миң, 40 миң нар жак бир жайга такси менен кетип калды. Анализи толук чыгып бүткөнгөнчө эле. Анан ошентип эми азыр кызына эптеп жетти багы. Болбоду дегенде жылына 6 жолу келишиңер керек дейт да. Ушул жерден до конца көрүп, бирок ал жерде адамдар деле айтып атат, абсолютно жакшы болуп кеткендер деле бар деп. Бир эже айтты, мен өзүм кызым өзү алып келип ошол жерден жакшы болуп кеткендер бар экен. Бизди дагы кечигип калгансыңар дейт да, жана жел тухан деп кеткен ошону өчүп кеттир. Анан дагы бир нерсе бар экен, андан өчүп кетти. Мунун могу баш жагына кан жакшы жүрбөйт экен да. Бир тарабына. Мындан бир канча мурда билсеңиздер керек баягы сиздердин жардамыңыздар менен келгенде мунун кыймыл аракети мондай движениялар жок болчу. Өзүңүздөр деле билесиздер. Анан эми ошол сиздерден кийин акча чогулуп ушинтип массажга ар кайсыга алып барып, андай мындай кылып жүрүп ушул колго келдик. Эми дагы бул жерде Беспалова деген центр бар экен, клиника. Ошол жерде азыр лечениесин алып атабыз да, Кудайга шүгүр. Ошо сиздерден чогулган акчанан тышкары бир байкелер да келип ушул күнгө чейин жардам берет. Айт күндөрү келип да майра шүйдө берип кетишти. Кызыма кийим кечек алып келип берип кетишти. Анан дагы учурдан пайдаланып сиздердин фондуңуздарга жалпы Кыргыздын ынтымактуу жигиттерине жалпы эле мусулман журтчулугуна, Кыргыз элине чоң рахмат айтуу менен биргеликте ошол кайрылып да кетиш керек болуп атат. Что бул кызымды до конца айыктырып, буттан тургузуп кеткенге. Бул клиникада ачык эле айтышты, өтө чоң сумма кетет балам деп. Бир алып келип, ушу менен туруп калсаң, кайра артка кетип калат дейт да. Ошон үчүн до конца алдыга алып чыгып кетип керек болуп атат да. Мен ойлоп жүрөм, Кудай буйруп басып, өзү менен өзү отуруп эле мына самостоятельно болуп калса, жок дегенде бир арендага машина алып болсо деле, баягы азыр доставкалар чыгып калбадыбы? Ошол жака деле бул автокресло алып муну отургузуп коюп, мал менен иштеп турат элем депчи. Чынында монтип элге кайрылуудан өзүм деле уянып калдым сөзүн ачыгы. Бирок кызымдын келечеги тагдыры үчүн бардыгына кайыл болдук да. Эми ар кандай адамдар бар, ушуну бизнес кылып алгансың да, андай мындай деп өзүмө деле чалып, жазып,
кээде ыза кылгандар бар, жок эмес. Эми аларга унчукпайбыз да, анан кээде ыза болосуң, катты тиет, кыйналасың. Ай кызым, эмне кылайын? Учурдан дагы пайдаланып айтыш керек, өтө чоң ыраазычылык сиздерге. Баягы ошол сизде тартып кеткенден ушул күнгө чейин адамдар үзүлбөйт да. Ушу дагы деле көрүп калат, 100 сомдон 1000 сомдон түшүп калат. Бул каяктан көрдүк, бияктан көрдүк, тияктан көрдүк, ошо Алжардан фондунан көрүп калдык видеодон деп мен неме кылгандар бар. Рахмат айтып, кайра сиздерге да рахмат айтып ушинтип кеткендер бар да көп. Молодец жигиттер экен. Ана көп эле сурайт. Эчтеке албайбыз силерден какой акча. Мен айтам, ал вообще албайт, мага ашыгы менен берген. Алган эмес, болгон акчамда ончо болгон. Ушуну берген деп эле ачык айтам. Мына көптөр чыгарып коет дейт да, мага чалып калышат да. Булар номер иштебейт, жөн эмек бар, ким экенин белгисиз дейт да, чалып сурап калышат. Анан айтсаң кайра сиздерге да батасын берип сүйүнүп кетишет да. Запас акча кармаш керек болуп атат да, ушто бир айдан кайра алып барыш керек да. Могу бир жыл 6 жыл алып келсең керек дейт да. Могу биринчисин алып барганда бүт восстановление кылып, капайт этип, муну тазалап алса, андан кийин анан ушуга эмне керек болсо ошону кылабыз дейт да. Мына урматтуу жамаат, биз Камбар байкенин баарысын уктук, көрдүк, өз көзүбүз менен жашоодо Алла Таала берген неаматтарды ар дайым инсан унутуп калат экен. Ошол берген неаматтарды унутпай, Алла Таала берген нерселерди көрө билип жашообуз керек экен. Бул жакта бул Камбар байкенин башына түшкөн нерсе ар бирибиздин башыбызга түшүүсү толук түрдө мүмкүн. Ошол себептен биз колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Пайгамбарыбыздын куттуу хадистеринин биринде мындай дейт: "Мен далла алал хайрин фалаху мислу ажри фаилаху" дейт. Ким кайсы бир мусулманга жардам берип, ошого жардам берип себеп болсо, ошону жасаган менен барабар дейт. Ошол себептен колдон келген жардамыбызды аябай. Ушул Муфида карындашыбыздын бутка туруп, атасына жөлөк боло турган кыздардан болуп кетүүсүнө баарыбыз колдон келишинче колубуздан келген жардамыбызды аябайлы. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.